Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар? Анда кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жатыш жөндөмөсү. Алгач сабагыбыздын максаты менен таанышабыз. Жатыш жөндөмөсү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жатыш жөндөмөсүнө кандай суроо берилерин, кандай мүчө уланарын билип, сүйлөмдөрдү түзө аласыңар. Сабактагы алтын эрежени сактоого көнүгөсүңөр. Сабактагы күтүлүүчү натыйжа. Жатыш жөндөмөсүнүн суроолорун билип, кандай мүчө уланарын билсеңер, жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзүп, талдай алсаңар, алтын эрежени сактаганда гана сабагыбыз ийгиликтүү болоорун түшүнсөңөр гана бүгүнкү сабагыбыз максатына жеткен болот. Балдар, сабакта силер өзүңөрдү бааласаңар болот. Ал үчүн бул критерийлерди билип алгыла. Жатыш жөндөмөсүнүн суроолорун жана мүчөлөрүн билсеңер, сүйлөмдөрдү түзө алсаңар, сүйлөмдөрдөн жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөрдү ажыратып бере алсаңар, силер 5 деген баага татыктуу болосуңар. Биздин алтын эреже. Мугалимди кунт коюп угабыз. Сабактарга активдүү катышабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Кана балдар, ушул алтын эрежеге баш ийебизби? Азаматсыңар балдар. Анда өтүлгөн темаларды эсибизге түшүрүп алабыз. Атоош жөндөмөсү ким, эмне деген суроолорго жооп берет, эсибизде барбы? Анда бир сөздү жөндөп көрөбүз. Ким? Асан. Экинчи жөндөмөбүз илик жөндөмөсү кимдин, эмненин деген суроого жооп берет. Мында кимдин деген суроо менен кайрылабыз. Асандын деп жөндөөлөт. Барыш кимге, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Бул жерде кимге, Асанга деп талдайбыз. Табыш жөндөмөсү кимди, эмнени. Бул жерде кимди, Асанды деп жөндөгөнүбүз туура болот балдар. Эми балдар, бул сүрөткө көңүл бургула. Гүл каерде турат? Гүл терезеде турат. Бул жерде каерде деген суроого терезеде деген сөз жооп берди. Бул гүлдүн ордун билдирди. Жатыш жөндөмөсүндөгү зат атоогучтор кыймыл аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирет экен. Жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөр кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет. Эсиңерде барбы балдар? Дагы бир ирет кайталап алалы. Атооч жөндөмөсү ким, эмне, илик жөндөмөсү кимдин, эмненин, барыш жөндөмөсү кимге, эмнеге, табыш жөндөмөсү кимди, эмнени. Ал эми бүгүнкү жатыш жөндөмөсү кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет экен. Жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү да деген мүчө. Ал уңгудагы үндүү, үнсүзгө карай өзгөрөт.
да мүчөсү өзгөрүп турат экен. Мисалы, назикте, чөнтөктө, айылда, жолдо деп уңгу сөздөрдүн акыркы тыбыштарына карап өзгөрдү, Мисалы, биз назикте дегенде, назик дегенге да мүчөсү уланса, назик да болуп туура болбой калат. Анын ордуна те деп да мүчөсү өзгөрүп уланды. Чөнтөктө дегенде чөнтөктө. Айылда дегенде да мүчөсү болду. Жолдо дегенде до мүчөсү, да мүчөсү до болуп өзгөрдү, Мында балдар, жатыш жөндөмөсүнүн да мүчөсү өзгөргөндөрүн көрүп турасыңар. Мисалы, те болуп өзгөргөндөгүсүнө бир мисал келтирели. Мектепте. Андан кийин тө болуп өзгөргөндөгүсүн карайбыз. Кана сөз ойлонуп көргүлөчү. Ким кандай сөз тапты? Мисалы, мен өрдөктө деген сөздү таптым. Кийинки мүчөбүз та мүчөсү. Кана та мүчөсү уланган сөздөрдү табабыз. Таптыңарбы? Класста. Силер дагы башка сөздөрдү тапсаңар болот. Кийинки мүчөбүз то мүчөсү. Ана ким кандай сөз тапты? Азаматсыңар. Эми ошол тапкан сөздөрүңөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, дептериңерге жазып алгыла. Бул болсо балдар, да, до, де, дө болуп өзгөргөн мүчөлөрдү көрүп турабыз, Буларга дагы сөз ойлоп таап көрөлүчү. Мисалы, до мүчөсүнө тодо десек болот, Мында мүчөсү, жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү до. Да деген мүчөгө сөз табабыз, балдар. Мисалы, талаада. Дө мүчөсү. Таптыңарбы, балдар? Мисалы, көлдө десек болобу? Акыркы мүчөбүз де мүчөсүн катыштырып, сөздөрдү таап, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Аны шашылбай дептерибизге жазып алабыз. Анда балдар, бул сүйлөмдөргө көңүл коюп, угуп тургула. Апамдын жоолугунда кооз гүлдөрү бар деген сүйлөмдү алалы. Ушул сүйлөмдөн жатыш жөндөмөсүндөгү сөздү тапкылачы. Жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөргө да мүчөсү уланат. Кимде, эмнеде, каерде деген суроолор берилет. Кана балдар. Мында эмнесинде, же болбосо эмнеде десек болот. Жоолугунда. Бул сөз жатыш жөндөмөдө турат экен, Дагы бир сүйлөмдү алабыз. Китепте кооз сүрөттөр бар экен. Дагы бир ирет кайталайын. Китепте кооз сүрөттөр бар экен. Кана жатыш жөндөмөсүндөгү сөздү табабыз. Азаматсыңар. Эмнеде? Китепте. Бул сүйлөмдө жатыш жөндөмөдө турган сөз китепте деген сөз экен. Азаматсыңар, балдар. Анда өтүлгөндөрдү дагы бир ирет кайталайбыз. Атооч ким, эмне, Асан.
Дагы бир ирет кайталайын. Атооч ким эмне деген суроого берилет. Суроолор берилет атооч жөндөмөсүнө. Ким? Асан. Илик кимдин? Асандын. Барыш кимге? Асанга. Табыш кимди? Асанды. Жатыш кимде? Асанда болуп жөндөөлөт, Демек, буга чейинки асан деген сөздү 4 жөндөмө боюнча жөндөдүк. Азыркы сабактын жыйынтыгы менен жатыш жөндөмөсүн кошо жөндөдүк. Анда кимде деген суроого жооп берип, асанда болуп жөндөөлдү. Азаматсыңар балдар? Анда үй тапшырманы белгилеп алалы. Жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүү. Сүйлөмдөрдү түзүп, 3төн сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр. Жатыш жөндөмөсүндөгү сөздүн астын сызып койгула белгилүү болуш үчүн. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, кошкула.